Bek Mırza, inim. Bir mындай sözde mi? Sözdön söz çıgat eken oşonu elge aytıp koysanız. Nарын дариясында крокодил табылды мı? Же табылган жок bu? Krokodil емес, ит балыкта табылышқан жоқ. Жақсы. 28 жылдың içinde 15 министр болып тұр. Соңғы 2 жыл 4 айдың içinde 5-ші министр екенсіз. Ошол 20 министрдің барына президент мектептегі ата-энеден акча чогултууну токтотуңуз дегенде бүгүн токтотобуз дейт. Бүгүн токтотобуз дейт. Кече сиз дагы токтотобуз дептирсиз. Кант деп айтыңызчы. Бір маселени 4 багытка бөлсөк, президент мынтип айтты. Мектептерде жана чарбалык инвентарь деп коет. Жууп тазалаганга кете турган бор, швабра, тряпкалары. Орточосунан 50 000 сом кетет экен бир жылга. Президент мен өзүм фондусам берем деди. Эсептеп чыктык. Негизинен эң татаал райондорго, бул албетте билесиздер Баткен, Нарынга, анан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, муну Акылбек Сөмбөчтүн эсеби боюнча 220 000 ашык үй бүлө, таптакыр ошол үчөөнөн бошотолду деп атабыз. Биринчи күнү бул боюнча мен президентке өзүмдүн баяндамамды жөнөтөм, азыр даярдап атышат. Экинчи багытта статьяда каралбаган жагдайлар бар. Кароолчуга төлөш керек, мектептин коопсуздугу бар. Мектепке инвентарь алабыз деп атат, жаңы доска алабыз деп атышат. Үчүнчү, кээ бирөөлөр кошумча тамак, жана башталгыч тамак ашка кошумча берели, сапаттуу үссүн дегендер бар. Аларды ушул суммадан ашырбашыңар керек деген квотаны коюп, бирок аны ата-энелер ассоциациясы, айылдык кеңештин депутаттары, айылдык коомчулук, мугалимдер чогуу контролдошо да, биз ошонун порталга киргизип, ал дайым электрондук болот, канча акча түштү, ким кетти, Кимден түшөт ал акча? Ошого ыктыярдуу түрдө айылдык мектептер макул болгон сумма. Кечиресиз, токтоңуз. Сиз депутат катары эле сүйлөп атасыз. Ыктыярдуу деген баары эле ыктыярдуу берип атат да. Мындай да, сиз абдан жакшы билесиз, статьяда каралбаган бюджеттер бар. Аны кантип мектептин директори чече алат? Кароолчуга жок болсо, силер аны бюджеттен карап бербесеңер, мектепти ким кайтарыш керек? Жок, силер сурагыла да. Суранып, сиз айтканда 31 жыл суранып келип ала албаган, бүгүн аларыма күмөнүм бар. Өкмөт суранган бюджетти мен бекитпей койгон парламентти көрө элекмин. Макул сурана аладык эмесин байшы. Сиз бир жолку бир мисал келтириңизчи, өкмөт бюджет сурады, парламент колдобой койду деп. Барбы ушул 32 жылдын тарыхында? Мен сиздерге биринчи жолу келип атам өкмөттүн атынан. Жок. Мына ушинтип башталат. Акырын башталат. Мына эми азыр айттыңыз, ыктыяры менен төлөсө. Жок, ата-энелер макул болуш керек да ошо. Макул да бүт бар. Макул болбосо баласын кызын чыгарып коет да ишке. Мындай кылып сөз менен ойнобогула да. Калп сүйлөбөгүлө да. Бизде граждандык коом мына. Айылдык кеңештин депутаттары деген бар. Мен окуп калдым. Мектептеги ушул акча жыйнаган токтотуңуз деп бүгүн токтотом дегендей болгондой жоопту уктум да, мен окудум. Мен сиздин суроого үчүнчүсүн да толук жооп берип коеюн. Үчүнчүсү өнүгүүгө кетсе деп атабыз. Себеби Ысыкөлдө фондусу бар, Нарында Кумтөрдөн түшкөн фонд бар, Жалал Абадта, Аксы, Чаткалда Алтын кени бар, Чүйдө Алтын кен кемини бар, жер үй бар. Ошолордон ашып кетсе бир жылга, жана сиз айткан, экөөбүз айткан кароолчуга тамак ашка кошумча берүү үчүн жана инвентарь алыш үчүн 3-5 миллион сом кетет экен. Биз ошолордон сураналы деп атабыз. Суранбагыла силер, мыйзам жолу менен киргизгиле. Жок, ошон сураналы деп атабыз. Макул, сиз министр экенсиз, 20-чы сизге ушундай кабар экен. 21-чиси келсе эмне болот? Баары мыйзам менен болуш керек. Мыйзам менен тыюу салыныш керек. Мына биз азыр мугалимдердин саясий кампанияларга чакыруусуна тыюу салдык. Шайлоо, референдум дегенде мугалимдерди көчөгө кууп чыкканга тыюу салдык. Ошол берене менен. Ушул сыяктуу ата-энеден акча жыйноо ар кандай шылтоо менен табылат ал. Анан айтасыз өз эрки менен бир тыйын бербейт бирөө. Баласын же кызын тургузуп коюп, класстын алдында уят кыласыңар. Ыйлайт. Келип анын атасын кыйнайт, апасын кыйнайт. Бер, жалгыз калыптырмын деп. Ушуну кантип тыясыз деген маселе коюп атам мен.
Мен негізін айттым, президент айтқан мәселе финансы чешсе, 1 сентябрь қарата жанағы 3 мәселені тие алабыз. Биринчиден эң татаал чегарага жакын жайгашкан аймактарда таптакыр жокко чыгат жана үчөөнө чогултуу боюнча. Экинчи кедей үй бүлөлөргө жардам муктаж үй бүлөгө такыр жогултуу. Бөлөгү финансылык булагы жок турса мен эч убада бере албайм ага. Мына ушундай болуш керек да, мен убада бере албайм деш керек анда. Себеби 2 айдан кийин эле жолугабыз кайра. Каныбек Капашевичтин трибунада турганы бул президенттин жаңы саясатынын белгиси. Бул киши келсе бүгүлөсүңөр, чөгөлөйсүңөр, Түркмөнстан болот дегендер Европада посол болуп отурат эки жерде. Бул мында болот, тигинде болот дегендер мына президент айтты, кечиримдүү бололу, саясий ар түрдүүлүк болсун өкмөттө, саясий күчтөр менен мен сүйлөшкөнгө даярмын дегендигин белгиси Атамекен партиясынын өкүлү мына министр болгону турат. Буйрса дейличи, буйрганы. Каныбек Капашевич Ысыкөлдүк аксакалдарга бир кайрылып койбойсузбу ушул жерден? Балбак Зарлыкович, аксакалдар коомунун төрагасы Каптагаев менен да эң кызыгы буга чейин да Садыр Нурматовичтин сүйлөшкөнбүз. Ал экөөбүз 10 жыл чогуу иштешкенбиз депутат. Анан президент Жапаров менен Ысыкөлдүн аксакалдарыбыздын мен бир да проблемам жок. Ортодо чыга калып эле президентке айрыкча кошомат кылам, көрүнөм дегендер бар. Ал Кыргызстанда болгон, мындайын да боло берет. Мага ишенип чоң тармакты бергендиги, демек президенттин андай ичинде кек сактап, таарынып, андай маселеден бийигирээк, мамлекеттин кызыкчылыгын бийик койгондун күбөсү ошого жообу. Эң сонун жоопту мен эмес Садыр Жапаров берди. Каптагаев аксакалдар Каптагаевка кайрылдыңыз белесиз убагында. Каптагаевка кайрылган эмессиз. Кандай дейсиз? Каптагаевка кайрылган эмессиз убагында. Эмне кайрылышың керек эле? Сиз шайлоонун убагында Көлдүн аксакалдарына ошол убактагы президент Садыр Нурматович. Сиз билим берүүгө байланыштуу. Бир мүнөткө айтышпаңыз. Кайра өзүңүз саясатта шоқасыз. Мен сөз берилекмин сизге, Каныбек сөзүм Капаш, бүтелек. шашпай, Сиз сабыр депутат кылып эмессиз угуп азыр. Сиз депутат эмессиз, мен депутатмын. Сиз аткаруу бийлигине бараткан киши катары сабырдуу болуңуз. Каныбек Капашевич, бул жерден бир нерсени такташып атабыз. Мен сабырдуумун. Сиз тема боюнча суроо бериңиз. Анда кандай кылалы, урматтуу төрага? Каныбек Капашевич, сиз сабыр кылып суроону угуңуз, анан жооп бериңиз. Депутат суроо берип атат. Кичине сабыр кылыңыз. Сиз Кыргызстандын эң чоң тармагын башкарып баратасыз, урматтуу Каныбек Капашевич. Билим берүү тармагын. Убагында Ысыкөл элинен айрылгансыз. Мен ошол элден шайланып келген бала катары сизге суроо берип атам. Азыр аксакалдарга эмне деп кайрылат элеңиз деп. Же мен сизге жаман сөз айтып атамбы? Президент жооп берди. Мен ага комментарий бербейм. Мен президентке кайрылган жокмун, сизге кайрылып атам мен. Муну сиз улам эле саясатка барайын деп атасыз. Мындай да Кыргыздын саясатында дайым Кыргызстандын президенттеринин кошоматчылыгы бузуп келген. Биз ошолордон президентти коргошубуз керек. Мен ошолордон коргоюн деп баратам. Эми мен күнөөлүү болуп калдым, көрүңөрбү? Мен начар экен, мейли боло берейин, мен начар. Сиз коргоп бериңиз, мындан ары сизге тапшырдым. Рахмат. Сизге суроом, сизге ушул министрлик кызматка ким сунуштады? Эмне себептен сизди сунуштады? Эми Кыргызстан кичинекей айыл сыяктуу жашырсаң билинип калат. Мен миң мертебе рахматтым. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбеков сунуштап, президент колдоп, Акылбек Сөнбеш колдоп, анан ошондой бир пикирге келгенине бул мен үчүн чоң ишенич. Мен ал ишеничти ишим менен көрсөтүшүм керек. Урматтуу кесиптештер, туура биз ар бир нерсени суроо беришибиз керек, эркибиз. Келгендер мыктап жакшы тармагы боюнча жооп бериш керек. Бирок тенденция болуп баратат. Кече биз минтип койду эле, анан минткен кишиге минтип койду. Анткен кишиге антип койду. Не, ичибизди кененирээк кылалы. Анте бере турган болсок, Кыргызстандын жарымын эмне чөгөлөтөбүзбү? Кыргызстандын жарымы кече башкача сүйлөп койду эле, бүгүн баары алып атат. Мынакей деп эмне карыз кылгыбыз келип атабы? Же эмне биз ушундай түшүнүктөр менен жашап калдыкпы? Бирөө бийликке келатса, бирөө бийликке жетпей атса, бирөө кече башка сөз айтса, мамлекет үчүн айтып атат айткан киши. Келечек үчүн айтып атат айткан киши. Бир адам үчүн айткан жок. Урматтуу депутаттар, биз камчыны чапканда дагы абайлап чабалы. Эртең дагы күн бар. Эртең дагы башка өңүттөр бар. Эртең дагы жашай турган маңызыбыз, келечегибиз бар.
Мен буга чейин токтом кылып, мыйзамдаштырып киргизип бердим элем. Мектеп учурунда телефонго тыюу салуу, ошолорго шарт түзүп берүү боюнча. Ушу бүгүнкү күнү кандай иш алып барып атат? Жооп бересиздерби? Таза Кырач, мен боюнча эки тараптуу пикир болуп атат. Сизде барбы? Тазабек Экрамович, бул багытта атайын методикалык сунуштамалар иштелип чыгып, билим берүү бардык мектептерге жиберилген. Бул багытта иш жүрүп жатып атат. Көзөмөлгө алыш керек. Иштебей да жакшы. Сиздерге Ошо токтом көзөмөлгө алууну тапшырдык. Каныбек Капашевич, сиз бир топ деген китептерди нарк, салт боюнча көп маселелерди көтөрүп, өзүңүзда бир топ деген китептер жаздыңыз, тарых боюнча Кыргыздын бир топ деген. Мен мына ушул нерсени айтайын деп атам да, мына мектеп программасына, адеп акылак программасын жазып алсаңыз, анан улуттук баалуулуктар боюнча, андан сырткары мына Манас, Семетей, Сейтек, ушун менен Уран менен балдарыбызды чоңойтсок, мекенди сүйүү, жерди сүйүү, улууну урматтоо, кичини ызаттоо, мына бардыгы тарбиядан башталат. Ал миң акылдуу болбосун, эгерде нарагында тарбиясы болбосо, көрүп атабыз да бүгүнкү күнү. Мекенди сүйбөсө көрүп атабыз кандай болуп атканын. Мына ушул маселени мына сиз мыйзамды алып келем деп атасыз, мына ушул мыйзамдарга ушуларды киргизсеңиз, адеп акылак сөзсүз керек. Ошол эле учурда мына мен Түркбадамын, мына эртең дагы ошо иш сапары менен барабыз ошол жака. Мына ошол жерде 700 канча 53 жыл тил майрамын кылып Түркбада түрктөр. Мына ошол жерде биздин ата бабабыздын комузу деп комуз турат. Оз комуз деп турат. Мына каяктан жаралганын далилдеп турат да. Мына бүгүнкү күнү ушуну мен буга чейин да министрлерге сунуш кылып келгем да. Мектептерге комуз, оз комуз кружокторун киргизип, сабактарын киргизүү маселесин көтөргөм да. Бүгүнкү күнү комуз көрүнгөн менен, үч кылдуу болгон менен бул Кыргыздын канында жүргөн нерсе. Канча деген таланттуу айылда бир топ деген таланттуу комузчуларыбыз, бир топ деген таланттуу адамдарыбыз калып кетип атат. Мына ушуларды дагы чыгарышыбыз керек. Ушуга кандай көз караштасыз? Таза Кырач, жана мен эки улагайды айтпадымбы? Экөөнүн китептери, методиканын негизи 1-класстан 4-класска чейинки негизги приоритет тил, адабият, улуттук нарк болуш керек да. Каадасат болуш керек. Азыр этнопедагогика боюнча эң мыкты эки илимдин доктору бар, Сулайман Рыспаев, Абдыкерим Муратов. Алар менен тыгыз иштешип атабыз. Жакынкы, мисалы үчүн, дүйшөмбү күнү интернетке чыгат, кыргыз инсаны болуш үчүн кайсы 100 китепти окуш керек. Биз аны эл менен талкуулайбыз, мектепке кирип баратканда ошол илинип турат. Кыргыздын мекенчили болуш үчүн кайсы 100 кинону көрүш керек. Мектепке кирип баратканда тизмеси илинип турат. Ушул сыяктуу иш-чаралар бар. Буюрса бул жагынан сиз экөөбүз пикирлешпиз. Бул жагынан результатты тезирээк көрө аласыз деп ишендирип кете алам. Рахмат.